Assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер. Кыргыз элим сүйүнчү. Баткенде кыштык айылында чакан ГЭС курулуп жатат. Баткендик Бактияр Калпаев мырзанын демилгеси менен ушул жылдын июнь айында башталган бул ГЭСте азыркы учурда иш аябай кызуу жүрүүдө. Жалпы 5 каскадтан турган бул ГЭСтин биринчи каскады Кудай буйрса декабрдын 1-числосунан ишке кирмекчи туугандар. Караңдар, аябай көңүл кубандыра турган иш болуп жатат. Албетте Баткенди өнүктүрүү деп өзгөчө көңүл бурулуп жаткан мезгилде ушундай жеке каражаттын эсебинен ушул айылдан ГЭС куруп берген, ГЭСти алгачкылардан болуп баштаган ушул мырзага терең ыраазычылык деп айтышыбыз керек. Мен аябай кубандырып турам. Бул сиздерди да кубандырып жатса керек. Бул ГЭС Кудай буйрса калган 4 каскады эмки жылы ишке кирсе, жалпы Баткен районуну электр энергиясы менен толук камсыздамакчы туугандар. Андан сырткары бул ГЭС бүткөндө дал ушул кыштык айылынан 20 жумуш орун түзүлүп, ушул айылдагы элдерден жумуш менен камсыздамакчы. Мен албетте кубанып турам. Бул иш азыркы учурда өтө кызуу жүрүп жаткан мезгили. Мен ойлойм, бул дагы болсо Кыргызстандын электр энергиясынын тартыштыгында мындай ГЭСтин курулушу бул албетте өлкөбүз үчүн өтө чоң жакшы иш. Эмне демекчимиз? Баткен өнүгө берсин, өлкөбүз өнүгө берсин, мекенибиз тынч болсун. Дал ушундай ГЭСтерден дагы көптөгөн ГЭСтер курула берсин.